Калп айтуу дегениңерден студент кезибиз эсиме түшүп кетти. Ал кезде 1-курс болчумун. Бардык эле кыз балдардын артынан жигиттер ээрчиген сыяктуу мага дагы ошентип кат жазып, телефон чалып жүргөн жигиттер көп болчу. Анан ошолордун бирөөсү жазып эле жолугалы дей берди. Анан эч жолуккум жок, ар дайым эле шылтоо айта берчүмүн, сабактамы деп. Ошол шылтоого үйрөнүп калып, бир күн үйдө отурсам дагы звонок кылды, анан кийин кызылды басып койдум, дагы СМС жазып койдум, сабактамын деп. Анан эч нерсе оюмда жок эле отурсам, бир маалда андан менен ответ келип атпайбы. Самара, сен ушунчалык эле окурман болуп кеткенсиңби? Воскресенье күнү дагы окуп деп атпайбы? Көрсө эсимде жок, айылда болчумун, өзү үчүн воскресенье болчу. Таптагыр эсимде жок эле, мен сабактамын деген шылтоо ушунчалык адат болуп калган экен да. Мындай учурлар көп эле кездешет. Мисалы, эфирге кечиккенде же болбосо эфирге кетип атам дегенде эптеп шылтоо айтып кутулабыз да. Бир күнү редакторубуз келип калдыңбы десе, мен болсо, ой, ушинтип эле эфирге жасалып атканда эле айткам дагы. Анан бирок мен ал убакта шылтоо айтып аткам. Эми гана маршруткада кетип аткам. Маршруткада кетип аткан учурда мен жүргөн каттамда редакторубуз дагы чыгып калып, ошол жерде мен жалган айта албай, шылтоом өтпөй калган. Бул окуя 2 жыл мурда болгон эле өзү. Анан үйдө айылда атам менен отурсам, бирөө келип калды да үйгөчү. Анан атамдын атын айтып чакырып калды. Анан атам болсо, бар кызым мени жок деп койду деп атпайбы. Анан макул деп чыгып, атам жок эле десем, каякта деди, бир жакка кетти десем, артыман атам чыгып келатат да. Ой, мага керектүү адам экен бул, мен бармын депчи. Жана жерде баягы айшыктама вообще позор болгон. Менде баштан өткөн кызык окуялардын бирөөсүн айтып өтсөм, 4-5 классында досум экөөбүз эчкени алдап, атам картошка кагаз деди деп алдап мектептен чыкканбыздагы көлгө бал туткан барганбыз. Бал туткан барганда кызыгы ол бала балык тутушту билбей мени тутуп алган да, кулагыма илмек ийилген, кайырмак илмегичи. Анан кийин оны ыйлап, анан көчөгө чыгып атабыз келип алган. Анан кийин о жалганыбызды бала кызыга. Оны апа сен эжеке болуш деди эле, барып айтып койду. Мен чоң бал тутуп алдым. Эжекени алдап, көлгө бал туткан ортак жолдубай тутуп алдым, кулагына илмек илдим деп. Ошентип эжекен жалганын билип койгон. Азыркыга чейин балдарыбыз күлөт. Ошо досубуз экөөбүздү эме кылып калсак, балык кандай чоң экен деп.